Көріп отырсыздар, өзгөчө биздин Борбор калабызда, Ош шаарында өзгөрүү болуп атат жакынкы күндөн бери. Биз мурда дагы көп айтканбыз. Ошол сөздү эле кайра кайталап айтылабыз. Биздин аталарыбыз, биздин чоң аталарыбыз же өзүбүз билип же билбей кошунанын мүлкүнө кирип кеткен, же элдин мүлкүнө жолго чыгып кеткен жерлер арка кайтып атат. Туурабы? Күч менен мүнөз көрсөтүп, Аллах разы болсун, каала башчыга. Бул кылынып аткан иштери чынын айтканда туура эле деп баалайсыздар сиздер дагы, туурабы? Албетте кимдир бирөөгө жакпайт, анткени бир канчалаган бир чыгымдарга учуралып атат. Эл артка кайткыла деп. Кимдир бирөөнүн дүкөнү, чоңдогон банктар дагы бузулуп, артка кайтылып атат. Бул туура эле нерсе. Бул дүйнөдө биз ошол ээленген жерлерди бошотуп албасак, кыяматка барганда эч качан бошота албайбыз. Же кимдир бирөө айтабы? Менин жериме тийишпей эле кое берсин, мен жолго тротуарга дүкөн салып алдым эле. Кыяматта Аллах менен сүйлөшүп алам деген адам барбы? Жок. Анткени хадис бар: "Ман долама шибран". Кимде ким бир карыч жерден. "Ман долама шибран минал ард". Жерден бир карыч өзүнүн акысы эмес, элдин акысына же кошунун акысына кирип кеткен болсо, зулумдук кылыпчы. Тубика яумал кыямати сабал арады. Кыямат күндө 7 кабат жер менен оролуп туруп азапталынат. Эми элестетиңиздер да, 2 метр жердики канча болуп эсептенет? Бир карыч деп пайгамбар айтканы, эң азы бир карыч. Бир карыч эле чыкса болду, азапталынат. Демек 1 метр, 2 метр чыккандар азапталынат. Азыркы маалда мүнөзгө сал артка кайтып атканы биздин напсибизге жакпаса дагы, кээ бир адамдарыбыз дүкөнүбүз кыйлып атпайбы наракачы? Бирок бизге куткаруу болуп эсептелет. Ушул дагы керек. Ошого ыраазы болуп, насип кылса мен ахиретте кутулам депчи. Ошого туура эле кабыл алып, иншалла, эми корккондон эмес. Корккондон, баягындай кыжалачтан эмес, мен Аллах үчүн деп туруп арка кайтып койлу. Кече бир нече видеолордо жөнөт айтып атат, биз жака айчканда бул мэриядан келбей эле өзүбүз эле арка жылдыртабыз депчи. Кычык көчөлөрчү. Анткени кычык көчөлөр деле шариатка, хадисибизге келген нерсе. Ким зулумдук кылса, анан албетте сиздер билсеңиздер дагы айтып кое берели. Кызыл китептин ичинде туруп деле, бирок курулуш кылганга болбой турган жерлер бар, ошону эске алыңыздар. Жөн жашылча кылып өстүрүп өгөнгө болот. Ошону дагы эске алып коюңуздар. Албетте кеңейсе бул жолдон бардык өтөт. Уурусу дагы, туурусу дагы өтөт, муктажы дагы, байы дагы өтөт. Жана бул кийин кыяматка дагы алып кете турган нерсе. Умар радиаллаху анху бул ишти өз мойнуна алып, пайгамбарыбыздын доорунда деле жолду аябай чоң койгон. Ал убактарда төмөн эле каттаган чоң жолго муктаж эмес эле. Бирок ошол убакта жолду кеңири койгон экен. Азыр мисалы Мекке, Мединага барганда көрүп атасыздар, жолдун кеңдигин. Ошол 14 кылым мурда коюлган жер. Анан экинчиси, дарактар кыйылып атат. 2000ден ашык дарактар кыйылып, кимдир бирөөгө жакпай, кимдир бирөө сотко берилип башка кылтат. Муну да туура кабыл алыш керек. Кыйылса, бул ал дарактардын адамга зыян болгондугу үчүн кыйылды. Мындай жыгылып бирөөнүн машинасына түшүшү мүмкүн, кырсык болушу мүмкүн. Же болсо кырсык болбой турган бүтүндөр куник болгон үчүн алынды, бирок ордуна убада берилип атат, башка Ташкенттен алып келип жаңы түрдөгү дарактар эгилет. Бул сулуу көрккө көрк кошула турган нерсе. Бирок шарият менен караганда дарак үзүлүп туруп ташталып калса бул күнөө болот. Бирок дарак үзүлүп алынып туруп орду толукталына турган болсо, анда ал жакшы эле көз карашта. Шарият уруксат берилген нерсе. Куду мечтибиз сыяктуу. Мына мечтибиз мурда билесиздер, эски болчу. Көчүп кетиши дагы мүмкүн коркунуч болгон, бирок жарасы жарайт эле. Бирок өз колубуз менен буздукпу? Буздук, биз мечитти буздук, туурабы? Коркпой буздук. Эмнеге? Биз мечитти бузуп, мынакей жаңы салганга аракет болгон. Бир күндө бузуп салдык, туурабы? Патыр-путур. Бирок ушул эле бузуу болду, мечит бузулат дагы, бул жер аткана болот дей турган болсо, бул күнөө болчу да. Ушул иш тозокко бара турган нерсе болчу. Ошол сыяктуу дарактар, элдин дарагы, көрк берген дарактар оңдоо иретинде болсо туура эле, башкадан эгилсе. А бирок жулунуп туруп ошол бойдон эле жок болуп, бирөөнүн менчигине өтүп кете турган болмосо ал күнөө. Ошол сыяктуу аз бошотулган жерлер дагы бошотулган абалда элге кайтарылса жакшы, бирок бошотулуп туруп кайсы бир тарапка өткөн болсо кыяматта өзү башы менен жооп берет. Биз өзүбүзгө чейинки жерлерге жооп бере турган жерине чейин иншалла жооп берип коелу. Андан кийин
Үчүнчү нерсеси, ушул нерсеге каршы көрсөтүүлөр бар. Сөздөрдү айтып, ушактарды айтып, жана айттык го, сотко берип, башка кылгандар бар. Карап көрүңүздөр. Бул документ нерсеси башка, адам жазган нерсе менен. Аллах Тааланын белгилеген нерсеси башка. Ушуну эске алыңыздар дагы, кыяматты эстеп туруп эле кыла бериңиздер. Эгерде муну жакшы бир иш болуп аткан учурда ошого каршы чыккан болсо, Аллах Таала Кур'анда айткан: "Вала таауну алал исми вал удван". Силер күнөө иштерде жана душмандыкта бири-бириңерге жардам бербегиле деген. Бул душмандыкка жардам берүү болуп эсептелет. Ошого каршылык көрсөтпөстөн, бул зулум өтүп кетсе, айтыла турган жер бар, ашып кетти деп элечи. Жөн эле ойноп келип айткан жокпуз. Ойлонуп, сүрүштүрүп, китептерди карап, устаздарга кайрылып кеңешкен абалда, демек бул туура көрүнүш. Албетте биз мусулмандар бул иште биринчи кезекте өзүбүз элдин мүлкүн элге кайтарганга аракетте болушубуз керек деген ойда айтып атабыз. Аллах Таала баарыбызды туура жолдон адаштырбасын, баарыбыздын үйлөрүбүзгө тынччылык жана береке берсин. Амин.